Келгениңиздерге чоң рахмат. Құдайымыз екінші жолды алды деген еме, Құдайым әсіресе 2024 күш керек. Кыргыз элин дагы бир туугандарын дагы өзгөчө бир жеңишке жеткизди деп ойлойм. Бул күмүш медаль биз үчүн, кыргыз эли үчүн бриллиантка эле татаа болду. 3 медаль багындырыш бул өтө чоң ийгилик. Мен дагы алтын медаль алып келем деп барган бүгүнкү күндө айткан сөзүмө тура албай калдым. Ошол үчүн сиздердин алдыңыздарда кечирим сурайм. Спортчу уул кыздарыбыздын ийгиликтерине дагы көп ирет чогуу кубаналы. Жер карабай желкени түздөгүлө, биримдиктин билегин күчтөгүлө, тагдырыңды өзүңдөн колуңа алып, сырттан келген жардамды күтпөгүлө деп Мирлан Самый кожо экөөбүз жакшы нерселерди айтып кеткен. Турпагыңа белгиңди чийип кыргыз, туңду көтөр ар дайым бийик кыргыз, төркөйлөргө чөбөлөп тизе бүкпөй, түндүңдүн алдына бирик кыргыз. Чоң рахмат. Баатыр энелерибиз кыз сайкалдын, Жаңыл мырзанын руху тирүү экен. Алардын кайратын, баатыр мүнөзүн кыздарыбыз көтөрүп жүргөн экен. Эчен ирет Азия чемпионаттарын, дүйнө биринчиликтерин утуп жүргөн Айсылуу Тыныбекова Токио Олимпиадасынын күмүш медалин, ал эми Мээрим Жуманазарова коло медалин жеңип алып, жалпыбызды сүйүнтүп олтурушат. Күрөш өнөрүнүн эң мыкты үлгүсүн көрсөтүп, чеберчилиги менен көпчүлүктү суктандырган Акжол Махмудовду өзгөчө белгилегим келет. Уул кыздар үчүн күйгөн 100 миңдеген мекендештерибиз мелдешүүлөрдү түз ободо көрүп, бүтүндөй Кыргызстан силерди сүрөп турду. Мен да финалдык беттештерди үй бүлөм менен чогуу көрдүм. Силер зор чеберчиликти, эрк кайратты көрсөтүп, өлкөбүздүн намысы үчүн күрөштүңүздөр. Жеңишке жетүү оңой олтоң жумуш эмес. Анткени Олимпиада оюндарына төгөрөктөн 4 бурчунан топтолгон эң мыкты спортчулар катышат. Ар бир өлкө уул кыздарынын эң күчтүүсүн, эң мыктысын, намыска жараган азаматын аттандырат. Алардын арасынан суурулуп чыгуу, ананда медаль утуу бул өтө чоң ийгилик. Спортчулардын ийгиликтеринин башаты шык жөндөмгө, кажыбас эркке, ошондой эле машыктыруучунун чеберчилигине негизделген. Спорттогу ийгилик бул чоң эмгек. Ошондой эле мекенчилдиктин үлгүсү. Андыктан сиздердин жеңиш миңдеген жаштардын жүрөгүн толкутуп, илгери шыктандырат. Силерди өрнөк тутуп, силердей болгусу келгендердин катарынан далай чемпиондордун чыгышына мен терең ишенемин. Дүйнөлүк деңгээлдеги спорттук жетишкендиктер мамлекеттин мүмкүнчүлүктөрүнүн эң таасын көрсөткүчү. 21 кылымда күчтүү жана дени сак улут гана атаандаштыкка туруштук бере алат. Силер Кыргызстандын даңазасын дүйнөлүк деңгээлге арттырдыңар. Кыргыз Республикасынын курама командасынын башкы улук жана биринчи машыктыруучуларына өтөгөн эмгеги, сабырдуулугу жана мээрими үчүн өзгөчө ыраазычылыгымды билдиремин. Сиздердин мээнетиңиздердин аркасында биздин спортчуларыбыз ийгиликтерге жетишүүдө. Ошондой эле биздин спортчуларыбыздын ата-энелерине да ыраазычылык билдиремин. Спортчулардын өнүгүүсүндө ата-энелердин ролун баалоо кыйын. Сиздер балдарыңыздардын спорттогу ийгиликтерине жаңы жана жыйынтыктарга, чоң жыйынтыктарга чоң таасир этесиздер. Спортчу уул кыздарыбыздын ийгиликтерине дагы көп ирет чогуу кубаналы. Күн ысыктыгына карабай ушунча эл келип, бир муштундай биригип, биздин спортсмендерге, биздин бүткүл кыргыз элине өтө чоң дем күч берип атасыңар. Мынакей бул Олимпиадада биз үчүн жыйынтыкталды. Күмүш медаль менен 2 күмүш, 1 коло. Мен ойлойм, бун менен биздин артыбызда чоң жаштар, чоң мотивация алып, жаштарга бир чоң бир дем күч болду деп ойлойм. Биздин артыбыздан өсүп келаткан ар бир жаштарга, ар бир спортсмендерге, ар бир окуучуларга калбырым ошол Кыргызстандын бир бурчун сүйрөгөн инсандардан болгула. Силердин колдоңорду биз Токиодон алыстан болсо да сезип отурдук. Бул жерде силер биригип, бир муштундай биригип тургандыгыңар эч бир мамлекетте жок мындай бириккен эл. Биздин мамлекетти көрүп алып, бүткүл дүйнө жүзү сыймыктанды.
Токиодон баарына мактанып аттык биз. Мынакей биздин күрөштү Ала Тоо аянтчасына чыгып ушунча эл көрдү деп. Тилекке каршы мен ошол күнү силердин үмүтүңөрдү актап финалды ута алган жокмун. Бирок ошол күнү Айсул эжебиз финалга чыкты. Биринчи күнү ушул жерде эл чолганда. Мээрим 3-чү орунду алды. Ошондо мен аябай сүйүндүм, анткени мен утулдум, мен утулуп силерге жакшы эмоция тартуулай албай калдым. Бирок кантсе да ушул Айсул эжебиз менен Мээрим силердин келгениңерди актап жакшы эмоция тартуулап берди деп ойлойм. Анан Олимпиадага даярданганга чейин бир ырсаптарды угуп калып, аябай ошол ырсаптар менен жашап калгам, чынын айтсам. Мирлан Самыйкожо байкебиздин 4 сапырын айта кетейин. Жер карабай желкени түздөгүлө, биримдиктин билегин күчтөгүлө, тагдырыңды өзүңдөн колго алып, сырттан келген жардамды күтпөгүлө деп Мирлан Самыйкожо байкебиз жакшы нерселерди айтып кеткен. Турпагыңа белгиңди чийип кыргыз, тууңду көтөр, ар дайым бийик кыргыз, төркөйлөргө чөбөлөп тизе бүкпөй, түндүгүңдүн алдына бирик кыргыз. Чоң рахмат, терең таазим этмекчимин силерге. Аз күн чет өлкөдө жүрсөк дагы өз мекенимде бүгүнкү күндөй сагынган эмесмин. Канчалык алыстыкта болсом дагы ар бириңиздердин колдооңуздарды сезип жаттым. Ушул аянтчага ар бир спортчуну колдоп, баарыңыздардын чогулуп келип, баардыгыңыздардын башыңыздар биригип, ынтымактуу болуп, бизге канчалык күтүп, ишенип, финалдык беттеш бүткөндөн кийин интернет аркылуу көрүп алып, сиздердин колдооңуздарды көрүп алып, мен чынын айтсам, аябай ыйладым. Ушундай ыраазы болдум сиздерге. Ушул күмүш медалдын баасын утулуп калгандан кийин сезген эмесмин. Сиздердин колдооңуздарды көрүп мен кайтадан өзүмдүн маңдай жүзүмө күлкү, маанайым ачылды. Ушул менин бүгүнкү маанайымды сиздер тартууладыңыздар. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Сиздерге 2016 жылы алтын медаль алып берем деп сөз берген болчумун. Бүткүл кыргызстандыктарга сөз берип кеткем. Мен дагы алтын медаль алып келем деп баргам. Бүгүнкү күндө айткан сөзүмө тура албай калдым. Ошол үчүн сиздердин алдыңыздарда кечирим сурайм. Буйруса биздин жашообуз өзү күрөш токтогон жок. Ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Таазим сиздерге. Бул биздин өлкөбүз үчүн өзгөчө кубаныч болуп атат. Мына акыркы 2 олимпиадада биз тилекке каршы орундарга илинбей калдык эле. Анан бүгүн ушул жолу 3 медаль багындырыш бул өтө чоң ийгилик. Биздей Кыргызстан өзү чакан өлкөбүз да, калкынын саны боюнча дагы кандай дүйнөнүн чоң державалары менен ат салышып ушундай көрсөткүч көрсөтүп атабыз да. Бул өтө чоң кубанычтуу. Айрым мамлекеттерден 90-100 спортчулар барып, мындай күмүш килимге кеткендер бар. Бизден ушу 16 спортчубуз барып, 3-өө чоң ийгиликке жетишип атат. Калгандары дагы 4-чү орун ээлеген, 6-чы орун ээлеген биздин мыкты спортчуларыбыз бар да. Анан ушуларды бир салтанаттуу тосуп алалы деп атабыз. Булар дагы өзүнүн мекенинин буларга абдан күйөрман болгонун билсин. Атайын ушу биздин искусствобуздун, спорттун алдыңкыларын ушул жака алып келдик. Биздин коллективдер Камбаркан, Акмарал баш болуп келип, салтанаттуу түрдө тосуп алабыз. Ал эми борбордук Ала Тоо аянтында биздин президентибиз өзү тосуп алгантат, бул спортчуларды өзү куттуктагантат. Анан ал жерден биздин эстрада ырчылары чоң программада концерт берип, бүгүн майрамга айланып атат да. Ал эми буларды сыйлоо аз эми өзүнчө өтөт. Бардык спортчуларыбыз келип бүткөндөн кийин баарын чогултуп, тренерлери менен чогуу, буларды колдоп жүргөн адамдардын баарын чакырып, ушул атайын бир иш-чара өткөрөбүз. Буларга биз өкмөт тарабынан атайын каражат белгиленген байге. Ошол байгелерин тапшырып, андан сырткары баалуу белектерибиз бар, мамлекеттик сыйлык берели деп атабыз. Ошонун баардыгын чогуу президентибиздин катышуусу менен жакынкы күндөрү баары чогуу келип бүткөнүн өткөрөбүз. Биздин балбандарга өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтасыңыз. Мен абдан кубанычтамын. Негизинен биздин үмүтүбүз ушуларда болгон. Эми кыргыз Алмустактан эр билек, ошондой эр жүрөк азаматтарыбызды колдогонбуз да.
анан ушу грек-рим күрөшү боюнча барган биздин азаматтарыбыз, эркин күрөш боюнча барган азаматтарыбыз, кыздарыбыз, булар башынан эле бизди үмүттөндүргөн. Мына Айсулуу кызыбыз канча дүйнөнүн чемпионаттарында алтын медаль утту, дүйнөнү таң калтырып атат. Мээрим кызыбыз дагы, Айпери кызыбыз дагы, Акжол, Жоламан, Үзүр, Атабек, булардын баардыгы биздин спортубуздун жылдыздары. Мен буларга элибиздин атынан чоң ыраазычылык айткым келет. Ошондой эле аркасынан жакшы муун өсүп, булардын дагы келечеги алдыда. Көпчүлүгү жаңы баштап атат, көпчүлүгү машыгып, дасыгып турган учуру менимче кийинки олимпиадада дагы биздин спортчуларыбыз мындан да жакшы көрсөткүч көрсөтөт. Быйыл ошонун башталышы болду деп ойлойм. Негизи эле ушул кичинекейинен бери кантип машыгып, кандай даярданып, жана барганда эмне себептен силер, например, барбай калдыңар, жеңишке жетип, ковёрго чыккандагы абалыңыздар жөнүндө жалпы ушул жөнүндө айтып кетсеңиз. Максат кичинекейинен тырышчак. Өзүнүн эмгеги менен ушунга жетти, өзүнүн вактына жетти. Чогуу күрөшөбүз. Негизи баягы байкеси катары, машыктыруучу катары, досу катары жүрөсүз да сиз. Анткени биз билишибизче экиле бир туугансыздар, Биз 3 бала. Карындашыңыз? Жок, 3 бала, 2 кыз, 5 бир тууган. 5 бир туугансыздар, Анан мынакей Акжол ушинтип олимпиадага кетти. Ошол даярдыктар кандай болгон? Эмне болуп барбай калдыңыздар силер аны коштоп? Мен өзүм 9 жаштагымда күрөшөм, бирок менин ордуман башка Үзүр Жүзбек деген бала болот. Ошо бала барып келди. Ошол себептен мен бара албай калдым. Лицензия алып. Акжол өзүнүн лицензия алып барды. Даярдык кандай болду? Даярдык өтө оор болду. Кеп ачыгын айткандачы. Акжолдун бутору, мен агасы болуп кичине катышпаса мага тарынат. Эми олимпиадага көчөдөн барып алып келбейсиң. Анын үчүн арнаш керек. Өзү айтмакчы, ана барго, чоң ийгиге жетиш үчүн чоң нерсени жертва кылыш керек. Жертва кылып досторунун, жашоосунун баарын кечип тренировка кылдым, Аллахым берди, эмгегине жараша. Айтмак барго, эмгек кылсаң Аллахым аны көрүп турат, эмгегине жараша берет. Ошондуктан мына эмгеги бүгүн татыкталып отурасыз да эмгерсе. Ошол жака барганда, ковёрго чыкканда сиздердин акыбалыңыздар, алгачкы жеңиши жана күмүш алганы кандай болду? Силер алтынга да үмүттөнүңөрбү? Мен өзүм ниетим кичинекей мен да ушул дуа кыласың, башка кыласың, чемпион болсун. Баардык эле спортсмендин ою, мен ойлойм, баардык эле бир туугандын ою, бир тууганына жакшылык каалайт. Мен кичинекей мен муну өзүм ниет кылып отуруп, ошол нерсеге өзүм ишенгендиктен менде эч кандай эмоция болбоду. Главное болгону гана күрөшүш керек. Финалга чыкты, сүйүндүм, бирок эртеси финал бар. Ошо финалга мен өзгөчө бир настрой менен өзүм отуруп, ошондуктан өзүм күрөшө тургандай болгон үчүн көп кубана алган жокмун. Наоборот, үйдөгүлөр токтотуп, жай эртеңден бир сыхбат бар, күрөшүш керек дегендей кылып, андай деле мен эмоциям болгон жок. Эмоциям болду, ич жан дүйнөм менен кубандым. Бирок дагы бир сыхбатка бар болгон үчүн ошон үчүн бирдеме деп айта алган жокмун. Күмүш алып калгандачы? Күмүш алганы күрөшүн айтып берсеңиз, алтынга жетет беле? Алтынга жеткенде бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча, Кыргызстанда бар спортсмендердин грек-рим күрөшү боюнча күрөшкөн балбандардын баарынын алтын алганга 100% возможность бар, мүмкүнчүлүк бар. Мындайча айтканда, агайларыбыз бар. Мамлекет тарабынан өзгөчө кароолор бар. Ошондуктан бүгүнкү күндө бир гана Акжолго эмес, Кыргызстандагы бар спортсмендердин бар мүмкүнчүлүк бар. Анын үчүн жана айткандай эле бирдемени жертва кылыш керек. Мынакей Акжолдун дагы алдыдагы пландары бар, дагы кийинки олимпиадалар бар. Өзү кетип бара жатканда кандайдыр бир максат койду эле, эгерде мен мында алтын албай калсам, мен анда дагы деле болсо ушул ыкмада машыга берем деп, же ушуну мен токтотом деген сыяктуу. Жок, токтотконго бул жигит али жаш. Күрөш керек, Кудай буйрса. Баратканда болбойт деп эмес, иншалла утам деп барган бала. Ошого Аллахым берди деп ойлойм. Андай разгой үйдө болбойт, потому что үйдө биздин баары атабыз карайт. Атабыз кичинекейинен сен олимпиада утасың, сен мирди утасың. Бизде үйдө ушундай чоңдордун айтканы кылып, ошого эң биринчи кылып атамдын койгон өзүнүн установкасы бар. Сен олимпиада учушуң керек Акжол балам деп кичинекейинен айтат. Мен Акжолдун абжеси Махмудова Кырсанай. Анан баарыбызга ушул кыргыз элине Кудайым буйруп эткен ийгилигибиз, жеңишибиз кут болсун баарыбызга. Анан бул жеңишти күткөнбүз. Себеби Акжол өзү кичинесинен өжөр, шок бала болгонунан, анан спортко кызыгышы, анан тренеринин жардамы, ата-энесинин бир туугандарынын жардамы менен ушул ийгиликти күттүк. Азыркы
баарын эле айтып жаткандай ичибизден өтүп жаткан эмоцияны сөз менен жеткирүү кыйын экен. Кудайым буюрса азыр күтүп турабыз. Эми ушул эсен аман түшсө, кучагыбызга бассак, анан ошондогу чыккан эмоция дагы бир башкача болсо керек дейм. И финалыны баарыбыз эле кыргыз эли менен чогуу кубанычтын көз жаштары менен көрдүк деп ойлойм. Негизи канча жашынан бери ал спортко барып келет? Көп жерде интервью бербейт да Акжол Махмутов негизи. Ушу баары эле бере бербейт. По-моему, менин үй бүлөмдүн эркектери баары эле мени пушка кылып атат азыр. Акжол өзү 6 жашынан баштаган. Анан кызыгышы деле спортко, анан Акжолдун атасынын өзүнүн спортко кызыгышы өтө чоң. Анан өзү эми тилектерге каршы айыл жергесинде анан шартка байланыштуу өзү чоң спортко чыга албаганы үчүн балдарыны үчөөн тең Акжолдун 2 агасы деле ушул греко-рим күрөшү боюнча күрөшүшөт, алардын деле ийгилиги чоң. Баягы агадан ийин өсөт дейт, озуп кетет дейт, ошонун сыңары аганы көрүп ийин өсүп, агаларынан озуп, мына Акжол кыргыз элин сүйүнтүп, бир туугандарын сүйүнтүп олтурат. Биринчи кетип атканда, ал сиздерге биз баарыбыз биринчи эле оюн олимпиадасы болуп атат, бул кыйын негизиненчи. Сиздер алтын күттүңүздөр беле же ошол олимпиадага барып 3-чү орундун бирөөсүнө илешсе эле болот деген үмүт болду эле? Биз биринчиден Акжолду ушул күнгө жеткизип, бул чоң бир сабактан өттү, сыноодон өттү иним. Биз ушул олимпиадага лицензия алганына өтө чоң кубанычта элек. Анан, конечно, эми баргандан кийин баягы куру кол кайтпай деген менен, бирок ал спортсмендер үчүн ошондой болсо керек. Куру кол кайттым деп. А бирок кыргыз эли үчүн, ушул кыргыз элинен канча спортсмен, 16 спортсмен кеткен болсо, ошол баары эле кыргыз эли үчүн чемпион деп ойлойм. Ал биз үчүн деле, кыргыз эли үчүн деле бул чоң ийгилик. Күткөнүбүз, может, мынчалык күтпөгөнбүз, бирок кыргыз элин дагы, бир туугандарын дагы өзгөчө бир жеңишке жеткизди деп ойлойм. Бул күмүш медаль биз үчүн, кыргыз эли үчүн бриллиантка эле тата болду. Ошол. Сиз өзүңүз бул жакта турасызбы же Акжол тосуш үчүн атайын Бишкекке келдиңизби? Мен өзүм Россия мамлекетинин Свердловский шаарында турам. Анан бул Акжол менен кичинесинде ушул турмушту баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей, биз чогуу акем семьясы менен туруп калганбыз Акжол менен. Жылда эле отпускага келип турам. Анан Акжолдун мунусуну ушул балдарым мектебинин отпускасы, каникулу башталгандан бери эле күтүп, азыр ушул эми кайра сентябрга балдарым окуусуна барып калам деп, но Акжолдун күтүш үчүн ийгилигини көрүп, ооба, ошол отпускабызды Бишкекте өтүп. Акжолдун жеңиши сиз өзүңүз үчүн бул чоң байлык деп ойлойм. Эне үчүн, эже үчүн бул бир өтө сыймык. Ушул жерде туруп азыр мына кыргыз элине берип жаткан интервьюм бул өзү кандай бир сыйлыктачы. Ушул Акжолдун артынан мына бир туугандары кыргыз эли дүйнөгө таанылып атат. Акжолдун бир туугандары кыргыз элине таанылып жатат. Бул чоң сыйлык. Башында ушундай сиз үчүн сыйымдуу экенчи? Кайсы убакытта келди сизге? Дароо эле. Ошол сезим баштадыңызбы же? Кайсыл азыркы оюнун айтып жатасыңарбы? Или өмүрүндөгү? Катышып баштаган, спортко катышып баштаган ошолой келген беле сизде? Сыймыктанат? Келген. Себеби булар айтып жатам го, 3 агайыны, 3 агайынынын өжөрү, эрктүүсү, айткан сөзүнөн кайтпаганы. Конечно, эми любой эркек айткан сөзүнөн кайтпайт, бирок булун өжөрлүгү, жана кармаган жеринен кесе тургандыгы, анан агалары деле ал сезимди Акжолдо көрдү, баарыбыз эле көрүп турабыз. Ушул спортко катышкан деле, иним өзү деле мен олимпиадага барам, олимпиада жеңүүчүсү болом деген Кудайым жеткизди, ошол эми сөзүнө, антына дейинби, ойлогон максатына жетти деп ойлойм инимде. Азыр иним эми 22 эле жашта, Кудай буйрса алдында көп ийгиликтери турат, көп олимпиада оюндары турат. Мындан аркысыны да Кудайым колдоп берсе, алтын медалды дагы алат деп үмүттөнөбүз.